Азыр биз аманаттын чыгарылышын ошол чирүстүн үңкүрү менен байланыштыралы деп турабыз. Ал үчүн биз азыр ошол чирүстүн үңкүрүнө аттанып баштадык. Азыр сиздер менен чогум ушул 2 саат 3 саат аралыгында ушул мелжеген ушул үңкүрдүн башына чыгууга аракет кылып көрөлү. Анда кеттик. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү ушу чирүстүнгө болгон алгачкы сапарыбызды күнү кечке чейин Данияр агабыз коштоп, кооздоп дагы жүрмөкчү. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, коозубуздан ак көбүбүз агып 1 саат дегенде мына ушул чирүстүн үңкүрүнүн жарым жолун, биринчи подъемун, биринчи дөңчөсүн басып өттүк. Азыр эми ушул аскага тырмышып чыгуу бир жолунда баратабыз. Азыр ал үчүн мондай атайын туристтер, альпинисттер атайын кие турган ондай буюмдарды, кандай дейт? Авиаскаларды кийип алып туруп, монда арка менен тартынып туруп, анан дагы жолду анда алдыга карай улантабыз. Азыр менде акыркы ступен калды. Кудай буйруса, бир тартынсам, чыгып кеттим, кудай буйруса. Я кудай деп туруп четте келдик. Мындан аркы биздин экспедициялык багытыбыз албетте ушул үңкүрдүн ичиндеги тарыхый же болбосо касиеттүү жерлерге арналмакчы. Анда мына ошол жерлерди сиздер менен чогуу көрөлү. Биз азыр ушул экинчи залга өтүп баратабыз. Бул жакка өтүүдө жөрмөлөп басууга туура келет экен. Бисмилла деп. Узундугу канча? 10 метр. Узундугу 10 метр үчүн жөрмөлөп барат экенбиз. Бисмилла деп кеттик биз дагы. Мына монтип келебиз. Ар бир залга коюп басып кирип кете албайсың. Жөрмөлөөгө тизелеп басууга туура келет. Айрым тешиктер аябай ыңгайсыз. Келет мына ушундай бир динозаврдын образын жараткан дагы бир айкелге жолуктук деп койсок болот. Бул эми баягы легендаларда мынтип айтылат, Мухаммед пайгамбарыбыз дулдул аты менен ушул ажыдарды кууп келип, өлтүрүп, анан ушундан ары Меккеге өтүп кеткен деген уламыштар бар да. Мына ошондон кийин бул жер динозаврдын уячасы деп аталып калган. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мына ушул 3-чү зал деп аталган жөрмөлө өтүүчү үңкүрдүн раздевалка деп атап коет экен ушул жерде. Өзүм араң батып батпай, көзүм жетип жетпей араңланып ушул жерге келдик. Бул 3-чү зал деп коет. Мына ушул чирүстүн үңкүрүнүн дээрлик 80 метр аймагы деп айтсак болот ушул жерде, туурабы, Данияр байке? Бұл чирүстүн деп айтылышын немесі, чил дегені, 40 дегені. Үстін әмі тырқыч. Үстінде тырқычты қоясыз. Мына тұрады мына. Мына скалалит. Өйдеден пасқа қарап өсет. Скалалы өйттер. Пастан тепеге қарап өсет. Ошылар мәйерде мына мәйерде бірікіп тұрып, кенің үстінде қасы болады. 40 үстін деген себебі, ошы берді 40 емес, 100 көп. 100-ден ашық үстіндер бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, могул өзүңүздөр көрүп турган дөмпөйүп тургандар, бир карасаң баягы өзүнчө ножет айтайын. Буну воин деп коюшат экен, баягы аскер депчи. Бул жерде аскер бакчы турат, бул жерде аялы турат, жана башка ушундай бир өзүнчө бир архитектуралык жактан тарыхый бир өзүнчө элестер бар экен да, таң калыштыр. Анан могу жерди карасаңыздар, мына өзүнчө көл бар экен. Көл. Мына буну Священник вода берип чечет аламын. Кеп туруп, мына мындай алып туруп, сүзүп алып туруп, ичишет экен. Мол өзүм мен отурган жер трон деп коюшат экен. Шахсупа. Буну өзүнчө баягы уламыш легендаларда мындайча айтылат. Бул жерде хандар отуруп алып, вазирлерине
жана желдеттерине, өзүнүн алдындагы кулдарына буйрук бергенди айтылат. Албетте буга чейин 7-8 зал болгон, эми алардын баары монтип табигый катаклизмдерден улам монтип жабылып отуруп азыркы күндө, азыркы учурда ушул 3 эле бөлмөсү калган. Bu yerde 7 zal bu. 7. zal oşu o deniz üniversitedeki oşu sağa jetip borgan. Tayından katta say ötüt. Oşu sağa çeyin boran. Hazır mana taşlar jer silkildi başka olup da nimeler tosulup ketken. 3. zalga çeyin kirgidigi halas. Ya da hot жок. Sizlerge dagы bir kızıktуу нерсени көрсөтөйүн деп турам. Теге өзүңөр көрүп турган колдун элеси. Муну эми бирөө чыгып ошентип атайын жасап койгон эмес. Бул да аябай бизди таң калтырды. Бул да ошол Челестин үңкүрүнүн ичинде. 3 залда. Дагы бир керемет, мына азыр өзүңөр көрүп турган төбүнүн элесине окшош экен. Кадимкидей могу эки өркөчү. Ал эми бул болсо башы. Буну эми албетте бирөө келип жасап атайын бул жерге коюп койгон эмес. Бул дагы өзүнчө бир ушул Челестин үңкүрүндөгү кереметтердин бири экен. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерди ушул Челестин үңкүрүндөгү бассейн деп дагы коюшат экен. Бул жерге ушул тегеленип, айланып, бүт ушу кереметтерди көрүп келгенден кийин туристтер болобу, же бизге окшогон журналисттер болобу келип алышып, монтип кол буттарын жууп тазалашат экен. Да кээ бири толук эле бойдон жуунуп да алышкандар болот экен. Экинчи залдан биринчи залга кайрадан чыгып баратабыз. Охо, мындай азаптуу ямаларды көрсөңүз, экинчи бул Челестин үңкүрүнүн 3 залына барбайм деп ойлойсуз. Бирок биз ойлогон оюбузга жеттик.